Балтиканын атасы Абай деген айгыр, ээси Жалилов Акназар, саяпкер өзү Аличеват Карарчайлы. Кара Балтиканы чыгарам мына. Балтика бир жума мурунку өткөн байгеде 4-чү байгели орунда элген. Балтика бул өмүрүндө чабылган эмес. 4 жашар байтал бээ. Эми чабып атыр мына Балтика. Мунун каны шумдук күлүктөрүн ойноп атыр мунун канында. Көз тийбесин азамат. Экинчи Феникс. Атасы Мер деген айгыр, ээси Илебаев Рыскул, өзү саяпкер Рыскул акенин мыногул быштызына көңүл бургул, абдан мыкты күлүк. Баракелде. 5 жашар, котура шашпа. Шашпа, маке шашпала. 3-чү номердагы Ханыша. Пайлоттун сигнал. Атасы ээси Акматов Мадияр, токтоболо тур Санжар даярдады. Омар чабат. Бул Ханыша өткөндө 3-чү орунду алган. Зайчик. Баянекен Зайчиги, атасы Легенда деген айгыр. Саяпкер Дайырбек Нурел чабат кайыңдайлы. Мына Баянекенин Зайчик деген күлүгү. Шашпа. Бүгүн табана келтип жөнөдө бара. Жылдыз 5-чү номерда. Жылдыздын атасы Дегерес. Ээси Асаналиев Нуржигит, саяпкер өзү Байел чабат Маданият айылы. Шашпа 6-чы. 6-чы номерда Нарбаш. 5-чі. Бер Нар тур балам. Кайрыл, башыңдан көтөр бас. Туп тура элмеке, туп тура. Бар баш кийимги. Башыңа кий, балам, кагылай. Антпе Рыслаке, балаң мемеге ийзе, Рыслаке. Нарбашты чыгар өлөр, Нарбаш. Нарбаштын атасы Зидан. Саяпкери Рамил ээси Эрлан. Нарбаш канакей. Ногу, ай азамат. Бул атты байкап коелу, өткөндө чүйдө 1-чү орунду алган. Бүгүн таласка келип талашат байгени. 7-чи Каракуш. Атасы Пакет Куранбаев Азамат. Саяпкери өзү Бейбитча Түшемчек айылына мынакей Пакеттин линиясы экен. Жаныбардын куйругун жакшы түйүптүр. 8-чи Акмаңдай. Акмаңдайды байкаңыздар, бул өткөндөгү чабыштын чемпиону, былтыркы чабыштын чемпиону Акмаңдай Россиядан келген. Ээси Өзбеков Эмил, Каныбек чабат Көкташ. Ай азамат. Ай мурдуңан айнанайын барбайган, давай. Чач, эми чыгарбагыла, эми жауыз болсо чыгарбагыла. Кел бер, эй балам. Эл көрсүн, мына эл көрсүн. Элдин көзү түз, көз тараза, батасын берет дегендей. О, баары чечип атыр, сен да чечип койлу, эме. Ай азамат. Көтөрүң. Акмаңдай 8-чи номерда кетти мына чемпионатыбыз. 9-чу номерда Хантору, императордун баласы. Ээси Темирбеков Алмаз, Медеткан даярдаган Кутман чабат, Ынтымак айылы. Ынтымак айылынын Ханторусу кетип баратат мына. Андан кийинки Ак Жолтой, Мандуктун баласы. Азиз даярдаган ээси өзү Хамза чабат. Шумкар ой айыл өкмөттөн. 11-чи Гүлкашка. Гүлкашканын ээси Караттай Анарбай. Баракелде. Гүлкашканы алып келди, Караттай Анарбай аксакалдын. 11-чи номерда Гүлкашка Анарбай акебиз. Саяпкер аксакал өзү суутуптур үстүндө жүрүп. Көкташ айылы Ариет чабат. Арниет. Анарбай аксакалды кушубу? 11-чи номердагы Анарбай аксакалга жакшы тилек кылып койгула. Аксакалыбыз байгазын бүгүн. 12-чи Актаноо. Ямалдын баласы Көгөй айылы Кожакан. Ээси саяпкерди өзү мына Кожакан акебиздики. Ямалдык жаныбардын эти арыгыраак эне. 12-чи Актаноо. Кетти. Кара Шумкар. Эргияс деген айгырдын тукуму Кара Шумкар. Байлиев Максат ээси, саяпкер Мырзат, Элдар чабат Багасловка. Өө туугандар, чүйлүк досторубуздан да күлүп келиптир мынакей. Эргиястын баласы. Бага атактуу Карагыстын тарыхый. Бир тууган экен. 14-чү номердагы Маникер. Пайлоттун сигнал. Саяпкер Сан Мырзат, Бай Мырзат чабат. 15-чи номер Байтерек. Байтеректин атасы Сандакан, Асаналиев Нуржигит, саяпкер өзү Байел чабат, Маданият айылы. Нуржигит акеники. Бара кой балам, молодец.
16 номерда чагылган. Чоңоралиев Нурлан сайыпкер өзү Бек Султанчев Талас шаары. Чагылган. 17 номерда Сарыгашка. Атасы Датталис деген айгыр ээси Зайырбек. Сайыпкери Сыймык Адана чабат. Ташкудук айылынын күлүгүн чыгарыла. 18 номер Шырам. Ээси Кайрат. Сайыпкер Улан Андрей чабат Таш Арык айылы. Мына Шырам деген айгыр кетип баратат. 18 мына Шырам. 19 леди. Эбадан деген айгырдыкы жана айтып кеткенбиз Көпүрө базар. Көпүрө базар айылынын күлүктөрү мына Айтумар экөө кетти. Көпүрө базарынын эки күлүгү жана Кунанга болуп алган азамат. Эми атың арбай келип озун. Жалпы 20 күлүк кетти. Пыратып ачырган Басбекхандай жоксуңбу душмандарды коркуткан хан манастай жоксуңбу Тоғуздай жеги жок Чулпунбайдай жоксуңбу Кыргызым деп жан тарткан Курманжандай жоксуңбу Күнөлө жоктой жан жүргөн момунду коюп кой мүмкүн болсо колдоп кой Берекет аттар камчыланып калыптыр. Аттар аудан каты чабылып калса керек 3 километр. 3 километрге чабылып атат өргө. Аттар камчыланып калыпты. Кунан тайларга караганда аттардын кароозу азыраак келип атат ылдамдыгы. Өтө каты чыгып алса керек. Биринчи көрөбүз азыр. Рамилбе, Акназар сен көрүнөбү? Баян экеники экинчи келе атат. Биринчи. Биринчи келди. 4 номер. Экинчи. Ayda bayal, ayda. Пыратып ачырган Басбекхандай жоксуңбу душмандарды коркуткан хан манастай жоксуңбу Тоғуздай жеги жок Чулпунбайдай жоксуңбу Кыргызым деп жан тарткан Курманжандай жоксуңбу Күнөлө жоктой жан жүргөн момунду коюп кой мүмкүн болсо колдоп кой Достор, эми соңку чабышыбыз Аламан байгенин жыйынтыгы менен тааныштырып коелу. Аламан байгеден 20 аламан катталды. Чүй областынан 2 күлүк келиптир. Бияктан дагы калгандары таластын күлүктөрү 5 байге каралган. 5-чи байге менен тааныштырып баштайын. 5-чи орунду ээлеген Ханыша деген күлүк келди. Ханышанын атасы Пайлотинг Сигнал, ээси Акматов Мадияр, сайыпкери Санжар. Чапкан бала Омар Агдөө айылынан. Бул Пайлотинг Сигнал деген айгырдын кызы Ханыша өткөндө дагы 4-чү байгелүү орунду ээлеген. Буда
Өткөндө 3-чү байгелүү орунду ээледи. Буда 5-чи байгелүү орунду ээледи. Ал эми бүгүнкү Аламан байгедеги 4-чү байгени Акмаңдай ээледи. Акмаңдайдын атасы Ферд Секкер, Өзбеков Эмил саяпкерлик дагы өзү дагы даярдап келиптир. Көкташ айылы Каныбек чапты. Эми Акмаңдай өткөн бир жума мурунку байгеде чемпион болгон, бирок бүгүн топтогулок спорт ат чабышындай татаал нерсе бүгүн табынан айный түшкөнбү 4-чү болуп калды. 3-чү байгелүү орунду жана конан чабышка кошобуз деп аракет кылышты эле. Ушу жаңылганбы, калыстар тишин көрүп Аламанга кошту эле. Мына Аламандан 3-чү байгелүү орунду ээлеген Леди деген бышты байтал келди. Атасы Эбадан дейт, ээси Дүйшеналиев Догдурбек, Касымов Нурдин даярдаптыр. Жолдошбеков Каниет чапты, Кара Бура. Көпүрө базар айылы экен, бул өйдөнгү кара кол айылы. Мына Нурдин деген биздин чабандес дагы саяпкер болуп жүргөн мыкты балабыз даярдаптыр. Ледин 3-чү орунду ээледи. Ал эми 2-чи орунду ээлеген Зайчик. Эми эле баарыңыздарга айтып өттүк, биздин аксакал чебер саяпкер Баян акебиздин дыкат даярдаганынан улам бүгүн 2-чи орунду ээледи. Өткөндө 5-чи орун болуп калган. Бул Баян акебиздин Ю деген дуңгандозу бар Ысык Атада. Ошодон алып келген бул айгырды Зайчиктин атасы. Анан 2-чи орунду Зайчик ээледи. Кайыңды айылы Дайырбек даярдады, ээси Баян акебиз. Ал эми бүгүнкү байгенин чемпиону Көксай айылынан Раманкулов Эрландын Нарбаш деген күлүгү келди. Нарбаш бул өткөндө дагы Кегет айылында чоң чуама байгеде 1-чи орунду ээлеген. Бүгүн 2-чи чабышында дагы 1-чи орунду ээледи. 2 чабышта 2 жолу 1-чи орунду алып, элдин оозуна илинип калды бул күлүк Нарбаш. Нарбаштын атасы Альзамандын баласы. Энеси билесиздер, Шыгыла деген Казакстанда аябай чоң күлүк бар. Азыр мыкты чабылып аткан күлүк байтал. Ошонун энеси бул бүгүнкү Нарбаштын энеси. Демек, энеси жакшы күлүктөрдү караш кызыгышыбыз керек экен достор. Ушу менен тоюбуз бүттү. Саламатта болуңар.